10-11 январ күндөрү өлкөдө абанын температурасы кескин төмөндөп суук болору айтылууда. Тоолуу райондордо -38 градуска чейин суук болот. Ал эми Ош шаарында болсо -8-10 градуска чейин суук болорун билдиришти. Мындай шарт албетте энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин ого бетер кыйындатат. Катаал аба ырайына байланыштуу Ош шаарынын мэри жыйын өткөрүп, тийиштүү кызматтарга тапшырма бергенин билдирди. -20га чейин ар кандай дейтем. Кыргызстан 35ке чейин барат дейт. Анан биздин Ош шаары боюнча бүгүн жаңы эле саат 10-да аппараттык совещание болду. Ал жер тиешелүү службаларга тапшырма берилди. Даярдык кандай да баары буюрса даяр. Биздин Ош шаары даярдык жакшы эле. Суук аба ырайында негизги басым жылуулукка жана транспорттардын коопсуздугуна жасалат. Мындан улам жергиликтүү бийлик жылуулук камсыздоо ишканасы күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өткөндүгүн билдирди. Суукка жараша жылуулуктун температурасы жогорулайт деп убада беришти. Буга чейин күнүнө 2 жолу жылуулук берүү 1 сааттан өчүрүлүп келген болсо, суук күндөрү бул тартип алынганын кошумчалашты. Техникалар да негизинен даяр. Аз жетишпеген азыр мен азыр өзүм көрүп келдим бүт гараждарды. Негизинен жетишпеген, мисалы үчүн УГДда бир аз техника жетишпей кеткен. Ага да башка ишканалардын техникалары кошумча тартты. Андан сырткары тазалык, водоканал ошол сыяктуу башка ишканаларына кошумча техникаларды тартабыз. Коомдук транспорт негизинен иштейт. Бир гана кооптонуу бар, эми ошол жол тайгалак болуп калуу. Ошон үчүн биз азыр саат 12-де кар жаайт деп күтүлүүдө, прогноз погода боюнча. Ошон үчүн биз азыр карды тургузбастан бат-бат алып туруу маселесин койдук. Электр энергиясын керектөө күз-кыш айларында жогорку чекке жетет. Аба ырайынын төмөндөшү энергетика жаатында да түйшүк жаратышы мүмкүн. Анткени жылуулук берүүдө маселе жаралса, калк электр энергиясын жылытуу максатында колдонуусу ыктымал. Энергетика министрлиги энергияны үнөмдөө максатында буга чейин мал менен өчүрүүлөрдү кылып келген. Бирок алдыдагы суук күндөрү эч кандай өчүрүүлөр болбошун, коркунуч жоктугун билдирип жатышат. Эртеңки суукка карата аварийный бригадалар, аварийный запастар, материалдар, ГСМ, автомашиналар күчөтүлгөн тартипте даярдалып баары даяр турат. Өчүрүүлөр биздин алдын ала өчүрүүгө пока эч кандай команда берген жокпуз. Аварийный өчүп калышы мүмкүн, анда аварийный бригадаларыбыз даяр турат. Убагында жайында барып жасагангачы. Ош, Жалал-Абад, Баткен облустары газды коңшу Өзбекстандан сатып алат. Коңшу өлкөдө да суук болор айтылгандыктан калкка газ берүү басымы төмөндөшү тууралуу кат жиберишкен. Ош газ ишканасы 70 миңден ашуун абоненттерге газ жеткирип берет. Азыркы учурда газ берүүдө маселе жок деп жооп беришкени менен аба ырайына карап басым төмөндөп, кыйынчылык жаралышы ыктымал. Узтрансгаз тараптан бизге маалымат келип түштү. Алардын жакынкы күндөрү аба ырайы кескин суук болгондугуна байланыштуу алардын ички көрөктөөсү көбөйүп, бизге болгон газдын басымы бир топ элесе магистралдык газопроводдо азаят деп алар кабар берип атат да. Бул деген сөз Ош шаарында дагы газ жеткирүү бир топ кыйынчылыктарды жаратат. Анан биздин кээ бир жыл массивдерде, шаардагы кээ бир микрорайондордо газ берүү мындай бир топ кыйынчылыктарды жаратат дегенди билдирет да бул. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги эң төмөн температура Суусамыр өрөөнүндө болуп, -38 градуска жетерин билдирип, эскертүүлөрдү берип жатат. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде секундасына 20 метрге жетиши күтүлөт. Эске салсак, аба ырайына байланыштуу окуучулардын кышкы эс алуусу 16 январга чейин узартылган. Нургелди Каныбек уулу, Асылбек Турдалиев, Бейтарап, Ош шаары.